азыркы Европанын кинолору, Американын кинолору, азыркы биздеги көрсөтүлүп жаткан нерселер, бүт эле медиа тармагы ушул нерсеге жаман үйрөтүп атат да. Кыз бала өзүн көтөрүш керек. Баягы сүйбөгөнгө сүйкөлбө деген сөз бар го, бул эң туура сөз да. Сөз түрдө жигит досторун алып келип гитарада ырдап 5-6 жолу гүл берип, андан кийин жалынып, андай кылып, ошондо гана кыз ойлонуп көрүшү мүмкүн да. Акасынан 3 ай жүгүрөт, андан кийин кыз бала ойлонуп көрөт. Каяктан келип атат бизге? Сүйүү жактыбы? Бар ата энесиге жол. Ал үйлөн болду. Ага жалынып, эркектик кадыр баркыңды түшүрүп, өзүңдү кор кылба. Эркек болушуң керек го сен. Сага ошондон дагы бардык кыздарга жагуунун, бардык кыздарды сүйдүрүп койуунун жолун айтсам, сага жакпашы мүмкүн. Себеби сенде жалкоолук бар да. Бул эмне десең, сен өзүңдүн үстүңдө иште. Тилдерди үйрөн, акчаны басып тап. Туура, акчасы барлар дүйнөдө сонун жашайт. Сообу барлар акыретте сонун жашайт. Соопту дагы көп сооп тапкың келсе, акчаны көбүрөөк тап. Себеби акча менен бир мектепти салып коесуң, өлгөндөн кийин дагы сага сооп жетип турат да. Түшүнүктүү болтабы? Ошондой экен, бүгүн өзүңдүн үстүңдө иште. Жаш баласың, 20дасың, 25тесиң. 20 жашыңа чейин сенин сулуулугуңа карашат. Ой, красавчик сулуу жигит экен деп. 20дан кийин акчаң чечет сенин кандай экениңди. Сулууң бир тыйын болуп калат. Ошондой экен, урматтуу жигит, мен сага айтарым, бүгүн өзүңдүн үстүңдө иште. Көрүнгөн артынан чуркаштын кереги жок, кажети жок. Пилус спортсмен, пилус бизнесмен, гейликте келип, кандайсың десең, бардыгы сөзүн таппай калат. Мына заводу бар экен, мына фирмасы бар экен, мындай жерде иштейт экен десе, ким кызын бербейт? Берет. Ошондой экен, өзүңдүн үстүңдө иште. Бүгүн кооз жашоого алданып калба. Ушул бойдоктук учур 15-35 аралыгы жаш жигиттер көп алданып калат да, жыргалчылыкка, кыздарга, башкага көп алданып калат. Анан өмүр бою иштеп өтүп кеткенин өзү билбей калат да. Сен ушул учурда өзүңдү кармап бутка туруп алсаң, кийин сонун үй бүлөң болот, адалынан. Сонун балдарың болот, красавчик балдарың, кыздарың болот, сонун жашоо болот. Сен эгер ушул учурда өзүңдү токтотуп калсаң, бул учурда көп адашып калат. Кудай сактасын адашкандан. Кудай сактасын. Кечки сейил, Андан кийин урматтуу мекендешим, качан үйлөнүш башка деген темаларда кимге үйлөнүш өтө маанилүү да. Үй бүлө куруу эмес, кимге үйлөнүү өтө маанилүү. Мындай кичине кечиксин, бирок адашпай турган болуш керек да. Кээ бирөөлөрдүн акыл деңгээли өтө күчтүү. Мисалы кыздардан деле Хафиза, Куран жаттаган, аңгеси билет, окуганы көп жерде окуган, бирок бул бир алкашка туруп чачып калган учурлар болот да. Туура эмес. Ошондой кызбы, ошондой окуган кызбы ата-эненин мажбурлоосуз, атанын мажбурлабастан, апа дагы мажбурлабастан кыз баланы сонун жерге берсе, окуган балага. Мисалы бир күндө абетке чейин миллионер, абеттен кийин копейкасы калбаган миллионерлер бар. Бизнесте күйөт, банкрот болот. Азыр банкрот болуш өтө оңой болуп калды, жеңил болуп калды. Таңдабай, анан кеч курун, андан өткөн кедей адам жок. Ошон үчүн байлыкка ишенбей эле, акылына ишенсе, ал акылдуу адам банкрот болгон учурда кантип чыгып кеткен жолдорду билет да. Бар жокту түшүнүп турат ал. Себеби неге анын ишенген нерсеси байлыкка, акчага таянган эмес, анын акылы бар да, муну ичинде. Эгерде мен бир нерсени жазып, мына жерге печатты коюп, мына кагазга коюп койсом, кагаз күйүп кетет, каракчылар уурдап кетет, муну бирөө алып алышы мүмкүн. Бирок мен ушул кагаздагы нерсени мээме коюп койсом, мен өлмөйүнчө бул нерсени менден эч ким тартып ала албайт. Эмне айткым келет? Билим ушундай нерсе, эч жерге таштай албайсың, эч жерге коюп кое албайсың. Бул өзүңдө болот, собой болот ар дайым. Бул менен сен көп нерсе кылып кое бересиң. Сырткы нерселер, да, туура, сырткы нерселер бир удар болушу мүмкүн, бизнесиңе, үй бүлөңө, башкаңа, бирок сен ар дайым чыгуу жолун билесиң. Неге? Чыгуу жолу бул сырткы нерселерге эмес, муну ичиңе байланган да сеники. Ошондуктан бул ичке көбүрөөк иштеш керек. Өзгөчө ушу жаштык учурда көбүрөөк ушу башыңа маани бер.
акча таппа макул, иштебе туура макул. Бирок ушу меңе көрө иштеп алсаң, өмүр бою мага рахмат айтып өтөсүң, ишенип кой. Бул нерсени сен бекеринен көрүп калган жериң жок азыр. Көрүп атасыңбы? Демек Кудай Таала мени себеп кылып сага ушул нерсени жеткирип атат да. Кудай Таала эртең сурайт, ушуну жеткирдим мен, сен эмне кылдың деп. Сага жетип бартабы сен ушуну кылышың керек. Амал жүзүндө, сөз түрүндө эмес. Албетте наразы болбош керек, ыраазы болуп жашаш керек, кандай жашоодо болбойлу. Урматтуу мекендештерим, ыраазы болгонду үйрөнүшүбүз керек. Аял киши дагы, эркек киши дагы.